Эми учкучсуз учуучу аппараттар, дрондор дейли. Мына бул абдан кеңири колдонулуп атат. Эгерде 60-ынчы өткөн кылымдын 60-ынчы, 70-ынчы жылдарында фантастикалык кинолордо көрсөк, бүгүнкү күндүн реалдуулугуна айланды. Айланганы ушул өндүрүштө, бизнесте, соода саттыкта, медицинада, туризмде, кинематографияда, илимде, маданиятта, кыскасын айтканда баардык тармакта. Анан албетте эң негизинен бул аскерий согуш ишинде, кеңири чалгын ишинде колдонулат. Алгач мына террористтер менен күрөшүүдө ошончо учукту жалдап, ошончо учукту учуруп, анан алардын коопсуздугу жок көрө мындай жанагындай сенсордук көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ, аралыктан туруп байкай ала турган, аралыктан туруп ата ала турган, мындай бир килейген самолеттун ордуна кичинекей самолет кирип кете тургандай, жерге жакын жанагындай абаны көзөмөлдөгөн аппараттарга көзүнө чалдыкпай турган ушундай учактарды ойлоп табышкан, колдонушкан, сыноодон өткөзүштү. Бир топ мамлекет чыгарат. Мына Америкасы, Туркиясы, Израиль, Кытай жана башка дегендей. Ошол Кытай ошол аскерий жагынан мына 4-нчү орунда болсо, мындай тиричиликте колдонула турган дрондорду өндүрүү боюнча дүйнөдө мына алдыңкы позицияда мамлекеттердин бири да. Мына ушундай кылып бардык немеде колдонуп келишкен. Мына соңку согуштарда Орус, Украин согуштук аракеттеринде бул абдан кеңири колдонулду. Тоолуу Карабах үчүн Азербайжан армиянын соңку кагылышында ушул байрактар негизинен кеңири колдонулду. Мына Орус-Украин жаңжалында Орусчу дагы, Украина дагы ушул учактарды колдонуп атышат да. Эми убагында 25 жыл мурда Россияда К-137 деген учкучсуз вертолет ойлонуп чыгарылган экен да. 2007 жылы абадан сокку жасоочу Скат учагы түзүлгөн. Бирок натыйжалары анча ийгиликсиз болуп, Россия 2009 жылы мындай чалгындоочу учактарды Израилден сатып ала баштаган да. Башкача айтканда бул жактагы өксүктүктү ушул Израилден компанияларынан аппарат сатуу кылуу менен толуктаган. Кийин гана 2010 жылдары гана өздөрү бир миллиарддаган акча каражаттарын жумшап атып, Россия өздөрүнүн учкучсуз учактарын, болбосо аппараттарын чыгара баштаган. Анткени Израиль бул жагынан ушул учкучсуз учактарды чыгаруу боюнча дүйнөдөгү лидер. Согуштук кыйратуучу сокку бере турган аппараттарды башкаларга сатуудан баш тарткан экен да. Ошол Израилди алып көрсөк, булар мына ири өндүрүүчүлөр АКШ, Кытай, Канадалар менен тең таймашып ушундай учкучсуз аппараттарды чыгарып келишет да. Башкача айтканда дүйнөдөгү экспорттолгон аппараттардын 60% ушул Израиль чыгарат экен да. Экинчи орунда анан барып Америка Кошмо Штаты, Канада 3-чү орунда экен да. Андыктан Израиль мындай аппараттарды жеңилинен ооруна чейин түркүн түрлөрүн, байкоочу, чалгындоочу, сокку берүүчү, граждандык максаттагы бир катар түрлөрүн чыгарып өнүктүрүп аткан кези да. Бул жагынан Кытай дагы абдан өнүгүптөр да. Анын дагы түрлөрүн Кытайда да өндүрүп атышат. Гиперүндүүлөрү чыкты мисалы. Мыйзамдар дагы ар кандай мындан алдыраак кеткен, бизден бир топ алдыга кеткен Евро биримдиги да. Бул ошол жанагындай дрондорду каттоо, анын канча килограммга чейинки салмактагы дронду каттабай колдонсо болот, канчасынан баштап колдонсо болот. Анан аны мыйзамсыз колдонгондук үчүн жоопкерчилик, кандай дронду канча бийиктикте колдонуш керек дегендердин баары тең мындай бирдиктүү мыйзам ченемдерин иштеп чыгып алышканда дагы өркүндөтүү ниетинде туруп атышат да. Борбордук Азияда учактарды ошол өндүрүүгө да аракет кылып атышат. Мисалы айталы, Казакстанда өздөрү ушулдан аракет кылып мына былтыр өндүрүү деңгээлине чыгышты окшойт. Өзбекстан болсо Россия менен бирдикте ошол жанагындай учкучсуз учактарды тейлөө, аскерий учактарды тейлөө базасын ачуу жөнүндө маселени талкуулап ушул келишимге келип атышат. Авиациялык тутумдар же роботтор десе да болот да муну. Алар адатта ушу аралыктан башкарылгандыгы, өз алдынча бортко коюлган программа аркылуу учууга жөндөмдүүлүгү, автоматтык башкарууда болгондугу менен айырмаланып турушат да. Учкучу жок мындай учактар аскер
аскердик иштерде, согуш аракеттеринде көбүнчө пайдаланып келген экен да. Бүгүндө айыл чарбасында дагы аба ырайына мониторинг жүргүзүүдө, өрт өчүрүүдө, издөө, сактоо операцияларында дагы, фото, видео материалдарды тартуу үчүн дагы мындан жигердүү пайдаланылып жатат да. Мына Японияны алып көрөлүчү. Япония бүгүнкү күндө ошол туризмде дрондорду абдан кеңири пайдаланып аткан кезде. Министрликтин өзүнүн бир талаптары бар экен. Жер, инфраструктура, транспорт, туризм министрлиги бар аларда. Мына ошол министрлик 150 метрден бийик көтөрбөгүлө дейт дрондорду. Түндө учпагыла дейт. Алыстан жүк таштабагыла дейт калктуу пункттарга. Эл бар жерге, имараттар бар жерге 30 метрден жакын келбегиле, учпагыла дейт да. Мына ошондой талаптарды коюп, анан мына дрондорду учуруп атышат да.